Ашхабадда Түркмөнстан, Оғанстан, Пакистан жана Индияны бириктирген ТАПИ газ кууру долбоорун ишке ашыруу маселеси талкууланды. Жолугушуунун катышуучулары анын аймактык жана глобалдык энергетикалык коопсуздукту чыңдоодогу маанисин белгилешти. Белгилей кетсек, долбоор Түркмөнстандын отун энергетикалык комплексинин кубаттуулугун жогорулатууга гана эмес, ошондой эле энергетикалык ресурстарды дүйнөлүк рынокко ташуунун жаңы системасын түзүүгө багытталган. Буга кошумча газ түтүүнүн жалпы узундугу 1800 чакырымдан ашык. Ал эми өткөрүү жөндөмдүүлүгү жылына 33 миллиард куб метрди түзөт. We made a good progress with regard to the implementation of the section of Биздин жолугушуубуздун негизги темасы ТАПИ газ кууру долбоору. Курулушка катышкан мамлекеттер бул долбоордун өнүгүшүнө чоң салым кошууда. Жыйында ошондой эле Түркмөнстандын отун энергетикалык комплексин модернизациялоо жана ар тараптандыруу боюнча стратегиялык максаттарга берилгендиги ырасталды. Бул өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн жана эл аралык аренада атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн камсыз кылат. We hope that all regional countries benefit from this opportunity. I would like to re-emphasize that Төрт өлкөнүн аймагы аркылуу өткөн ТАПИ ИИ долбоору абдан чоң роль ойнойт. Бул биздин кызматташуубузду жаңы деңгээлге көтөрүү үчүн маанилүү кадам болот деп ишенем. building future relationships and possible prospects for all countries involved.